Саламатсыздарбы? Мен Алтын Арыстанбекова. Бул менин YouTube каналым. Азыр ушул Ленин райондук сотунун имаратынын алдында турабыз. Мына менин аркамда Ленин райондук сотунун имараты. Ушул имаратта буга чейин мен көрсөтүп, чагылдырып келген Чүй Фучи көчөсүнүн кесилишиндеги номер 1 поликлиниканын дарыгерлери өзүнүн мурунку жетекчиси менен соттошуп атат. Мурунку материалымда мен Ленин райондук сотунун судьясы Кадыркулова кыргызча эмес, орусча сүйлөгүлө деп катуу сүйлөгөнүн жазганмын. Эми ушул менин сөзүмдү дарыгерлер өздөрү тастыктап беришин сурап, мен азыр интервью алайын. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, менин жанымда момунчалык дарыгерлер турат. Бүгүн 9 август күнү саат 2:00 Кадыркулова төрайымдык кылган дагы бир ушул дарыгерлердин сот отуруму болду. Сот отурумда адвокат отвод беребиз, биздин ишти карабаңыз деп суранганда, ходатайство өтүнүч келтиргенде бардыгын чогултуп келгиле деп кийинкиге жылдырды. Кийинки сот 20 август күнү саат 3-тө болот. Аны дагы чалдырганга аракет кылам. Анда эмесе саламатсыздарбы эжелер? Саламатсыздарбы? Эми эже сиз айтсаңыз, мына азыр деген сиз эме кылдыңыз. Азыр сиз жабырлануучу катары суралдыңыз да. Ошол суралганда деген сиз айттыңыз эме деп. 2017-жылдын февраль айынан баштап ноябрга чейин 9.000 сомду бергенмин, ай сайын 1000 сомдон деген. Ошол 1000 сом берип жүргөн дарыгерлердин катарында барсыз да сиз, Ооба, мен бармын. Ай сайын 1000 сомдон берчүбүз, ал чындык. Эмне үчүн берчилиңиз? Ал сурачы да ай сайын бергиле, же болбосо жумуштан кетирем, силерди кетесиңер. Жумуш иштеген жумушумдан кетким келбейт да, көнүп алдык. Ошон үчүн кетирбесин деп эле коркконубуздан бергенбиз. Айтсаңыз, эми азыр деген ошол сот отурумда адвокаттын оюна караганда, Шакирдин адвокаттын оюна караганда мындай кылып атат да, жанагы профсоюзду эме кылып атат да. Профсоюзга кайрылбайсыңарбы? Профсоюз чечмек деп атат да. Сиздердин профсоюздар бир нерсе чечеби? Биздин профсоюз менен негизи ал убакта биз жөн айткан болчук, бирок ал барып туруп ошо судебный органдарга обращение кыласыңар, ошондо алар чечип берет деген да. Биздин колубуздан келбейт депчи. Бирок профсоюзга кайрылгансыңар. Кайрылганбыз. Азыр айтсаңыз, эме канча адам, канча дарыгер акча чогултуп берген? Биз жазгандардын ичинен эле бул 22 киши жазганбыз. Андан деле көп, бирок бардыгы ошо судебный структура менен байланышкысы келбей, көп жазбай койгон. Ошондо сиздин баамыңызда, сиздин кесиптештериңиздин арасында канча адам ай сайын 1000 сомдон берип жүргөн? Гинекологдор эле 17 кишибиз. Азыр 22 болуп атпайбы? 22 ал аптечный сет, УЗИсти, хирург, урологдор и массажист. Кантип эме сиздин оюңуз кандай? Эмне үчүн башкалары арыз жазган жок силер менен чогуу? Монтип бизде ол сүйлөп жүргүзүлгөн жок. Айтсаңыз, сиздин атыңыз ким? Назгүл. Назгүл эже, айтсаңыз, булга чейин сот отурумдарына катышып келдиңизби же бүгүн биринчи жолу келип атасызбы? Мен бир дагы сот отурумуна катышкан эмесмин. Первый раз, биринчи жолу катышып атканым. Ошо уже экинчи жолу келип атам, мени сурап, уже экинчи жолу келип атам, мага жетпей атат да сураган. Сиз дагы ушул ай сайын 1000 сомдон бергендердин арасындасызбы? Каждый месяц немеден марттан баштап ноябрга чейин 1000ден берип 9000 берип. Өзүм лично. Сиздин алган айлыгыңыз канча? Айлыгым 8-9 миң. Мен 17 стаж ишим бар. Сиз да гинеколог. Мен да гинеколог. Элбир эже, өткөн сот отурумда баягы бардыгыбыз күбөбүз. Кыргызча сүйлөгүлө, орусча сүйлөгүлө деп Шакирдин адвокаты айтты эле. Аны деген судья Кадыркулова колдоп, орусча сүйлөгүлө деп койду да. Ошо боюнча сиздин оюңуз? Эми биздин Кыргызстанда жашап аткандан кийин ар бир жаран өз тилинде сүйлөгөнгө укуктуу деп ойлойбуз. Биз өзүбүздүн оюбузча анан соттордун иши кандай каралыш керек, аны биз биле албайт экенбиз да. Анан эми биз Кыргызстанда жашап атпайбызбы? Анан Кыргызстанда жашагандан кийин кыргызча да сүйлөсөк болот, орусча да сүйлөсөк болот деген мен өзүмдүн
деген оюм бар да. Эми кийинки отурумда соттон баш тартасыңар. Буюрса эмки отурумда соттон баш тарталы деп ойлоп турабыз. Себеби Шакировдун адвокаты Саатов бул Ленинский райондук сотто судья болуп иштеп турган кезде Кадыркулова талай күн Ленин райондук прокуратурада прокурор болуп иштеген экен. Анан ошол кезде экөө дайыма бардык соттук процесстерди чогуу алып барчу экен да, көбүнчө эле экөө чогуу алып барчу экен. Анан биз ойлоп атабыз, биз ошо экөө сүйлөшүп алып бизди Шакиров тарапка мындай көбүнчө басым жасап атабы деп ойлоп, ошон үчүн биз сотту алмаштырайын деп чечтик. Ошо. Мына урматтуу менин каналымды көрүүчүлөрү, мына мен ушул Ленин райондук сотунун алдында турам. Менин жанымда Күчүк Чүй көчөсүнүн кесилишиндеги номер 1 бейтапкананын дарыгерлери турат. Бул дарыгерлердин айтымында 2017 жылдын март айынан баштап ноябрь айына чейин бул эжекелердин ар бири 1000 сомдон 9 ай 9000 сом ошол ЦСМ биринчи ЦСМдин директору, мурунку директору Шакировго дайыма ай сайын акча төлөп турушкан. Ошол акча төлөдү деп Шакировду булар сотко берген. Жамааты менен барып арыз жазышкан. Бул Элвиреже, бул отурум канчанчы отурум болуп калды? 5-чи отурум болот, бирок бир жолу болбой калды да. Прокурор келбей калып, бир жолу сот отуруму болбой калды. Ошондо бул 4 жолу болду да. Анан бул 5-чи отурум болду. Мен буга чейинки материалдарда жазып кеткендей эле, өткөнкү отурумда судья Кадыркулова Талайкүл деген эжекебиз кыргызча сүйлөбөгүлө, орусча сүйлөгүлө деп ушул дарыгерлерге тыюу салып, сот отурумун аябай башаламан өткөргөн. Ошондуктан мен азыр атайын ушул эжелердин өзүнүн оозунан сиздерге судья Кадыркулованын туура эмес экендигин далилдеш үчүн атайын интервью алдым. Менин каналымдан алыстабаңыздар. Кийинки эфирге чейин.